Салам достор, ырчы Ишен Назаров 7 март күнү экинчи ирет ата статусуна ээ болуп кызы болгон. Бүгүн ал достору менен кызын төрөтканадан чыгаруу үчүн атайын келди. Биз менен бирге болуңуздар. Наргиза деп тур. Biz Naya şunları koysar. Al gidin elçide. Naya işeni de kaptırıp Nargiz'in altı koyar. İşeni de altı. Ben de öyle yok. Gelden. Bugün bizden öyle kızlar töreli Dengesi çok büyüğü Hatta sütün naymalı Hem gelindi göreyim Abba attın çaldılar Hem gelindi göreyim Abaydısın anne Abbasının balası Özseverinin çoğuyup değilsin elim batası Ulanların sütü Bugün bizden öyle kızlar töreli Dengesi çok büyüğü Hatta attın çaptılar Min gelindi göreyim Hatta gelindi göreyim Abaydısın anne Abbasının balası Abbasının balası Özseverinin çoğuyup değilsin elim batası Ишен байке, куттуктайбыз. Беш боңуздар бек болсун. Кандай сезимдер болуп атат? Экинчи жолу ата болуп атасыз. Чоң рахмат, келгениңизге рахмат биринчиден. Сезим албетте азыр турушум эле билинип аткан башлайт. Тердеп кеттим уже. Сезим муну айтып жеткизиш кыйын. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Сезимдер айтып бүткүз. Ошо рахмат. Кызыңыздардын атын Даяна деп ким койду? Мен кызымдын бул төрөлө электе эле чоң кызым, Адеми деген кызым Даяна деп каяктан таап алган билбейм, ушу Даян бош Даянада эркелетип жүрүп эле ушу менен өзүбүз да көнүп калтырбыз ошого. Анан кызым да суранычын четке кагылган жокпуз. Ошол эле Адеми кызым койду, Даяна деп. Адеми атын ким койду сиңдиңе? Даяна. Ким койду атын? Мен. Сен ал атты каяктан уктуң эле? Болушу мүмкүн да. Биз биринчиден бүгүнкү жакшылыктын ээлеринин кошуналарыбыз. Биз бир чердак крышада деп коет го, жашайбыз. Андан кийин сиңдим болот, Наргиза 1 айылдан, анан Ишен күйөө балам болот. Ошо экөөнүн бешик болсу бек болсун. Көп дагы артынан балдар келе берсин. Чын жүрөктөн куттуктайбыз, сүйүнүп келип калдык. Өзүм да ушу роддомго 3 жолу келгем. Азыр 4-нчү жолу келип атам. Сиңдимди чыгаралы деп. Аябай кубанычтабыз. Албетте досубуз үчүн, аяшыбыз үчүн, анан биздин аяш кызыбыз үчүн аябай кубанычтабыз, сүйүнүчтүбүз. Анткени биздин дагы ортобуз толуп, буюрса биздин шеренелештерде достордун арасында уже балдар көбөйүп, меники эле биринчи болсо Ишендики экинчиси, алдыда 2ден 3төн бар. Ошо ар бир ушундай аяшта болгон сайын эле кубанып сүйүнүп бизге бир жакшы немелер, мындай стимул десем болот да. Мурдагылар кандай сүйүнчү, биздики современный эмелер башкачараак сүйлөйт экенбиз. Токтон албай карачы, элдин баарын чогултуп туруп эле кыла коелу депчи. Анан эми келечекте жакшы кыздардан болсун, оору сыркон алыс, атасы менен апасынын, чоң ата, чоң апасынын, туугандардын арасында жакшы кыздардан боло өссүн деп эле тилейбиз. Ошо. Сүйүнчүбүз, кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп турган убагыбыз барыбыз. Дагы бир синдилүү болдук. Буйруса. Ата энемдин Кудайга шүгүр, неберелери канчанчы Кудайга шүгүр эле. Жакшы, ошо өмүр узун болсун, Даяна сиңдибиздин өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Келечекте бактылуу, ыймандуу, эл керегине жараган эл кызы болсун.
ошол ишен менен Наргизга бакыт каалайм. Үй бүлөгө дагы бир мүчө кошулду. Аябай сүйүнүп турабыз. Баарыбыз кубанычыбызда чек жок. Кудайга шүгүр, ата энебиз андан өтөт. Биз сиңдилүү болдук деп мындан өтүп сүйүнүп жүрөбүз. Келечеги кең, кыргыздын керегин жанаган, биз ата энеси, тууган уругу баарыбыз сыймыктанган жакшы кыздардан болуп өсө берсин арабызда. Өкүл атам, өкүл апам болот, буюрса үйлөнсөм. Бүгүн биз кызматтабыз. Бешик болуп бек болсун. Аябай мындай, чын эле өзү көптөн бери үйлөнгүлө жүрөт. Бирок тилекке каршы бир 2 жыл, 3 жыл бар го. Өзүм аз чыгармачылык менен алектенип атам. Бир 2-3 жыл бар да буюрса. Даянанын өмүрү узун болсун, адемидей, акылдуу кыздардан болсун. Аябай адемин жакшы көрөм. Ошондой жакшы кыздардан болсун. Ошо өмүрү узун болсун. Üçüncüsü. Биз дагы жалпы жамаатыбыз менен Даянанын элге жерге кереги тийген акыл эстүү кыздардан болушун каалайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.